Технологиялар күн сайын өнүгүү бирин-бири алмаштырууда маалыматты жайылтуу ылдамдыгын кээде жарыктын ылдамдыгына теңөөгө болот. Теле жана радио аркылуу үзгүлтүксүз берүүлөр, ар кандай видео блогдор, социалдык тармактар, электрондук почта, маалымат бизди бардык жагыбыздан курчап алды. Заманбап дүйнөдө маалымат каражаттары менен өз ара байланышта болуу өтө маанилүү. Бирок мунун коомго таасири этет. Кээде мындай таасир ачык байкалса, айрым учурда жашуун болот. Кээде адамдар аларга таасир этип жатканын түшүнсө, айрым учурларда билбей да калышат. Коомчулук ар тараптан агылып жаткан маалыматтарды талдай билүүсү зарыл. Бул көндүмдөр медиа маалыматтык сабаттуулук деп аталат. ММКны колдоо фонду 2012 жылдан бери медиа сабаттуулукка көңүл буруп келет. Ошол жылы фонддун алгачкы долбоору башталып, студенттер жана жогорку класстын окуучулары үчүн медиа сабаттуулук курсу деген медиа сабактары башталган. Ошондон бери фонд медиа жана маалыматтык сабаттуулукту өнүктүрүү боюнча ар кандай долбоорлорду ишке ашырып келет. Каждый человек сейчас является... Ар бир адам журналист болуп калды. Социалдык түйүндөр аркылуу эле алар маалыматтарды таркатып жатышат. Бул маалыматтар ар дайым эле чындыкка дал келип, ишенимдүү боло бербейт. Көпчүлүк учурда алар факты жүзүндө далилденген эмес. Адам маалыматты окуганда бул тастыкталган маалымат же фейк экенин аныктай албайт. Ошондуктан адамдар маалыматтын чын төгүнүн аңдап билиш үчүн ага медиа маалыматтуулук, сабаттуулук талап кылынат. Медиа маалыматтык сабаттуулук жөндөмү жазып окуганда бирдей деңгээлде болушу кажет. Кадимки базалык жөндөмдөр жетишсиз болот. Талдаганды, анализ жасаганды билип, маалыматка сынчыл көз караш менен кароо маанилүү. Ал эми медиа маалыматтык сабаттуулук мына дал ушул жөндөмдөрдү өнүктүрөт. Развивает вот эти навыки. Мектептин билим берүү тутумунда медиа жана маалыматтык сабаттуулукту жайылтуунун багыттарынын бири бул мугалимдер үчүн медиа лабораториялар. Бул жерде кесипкөй журналисттер, эксперттер билим берүү тутумунун адистери мугалимдер үчүн медиа маалыматтык сабаттуулук боюнча 3 күндүк теориялык жана практикалык сабактарды өтүшөт. Ошондой эле алардын санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүү каралган. Мындан тышкары алар маалыматтык сабаттуулуктун элементтерин сабактарга киргизүүнү үйрөнүшөт. Тактап айтканда, иштеп жатканда мугалимдер сабактын натыйжалуу жана түшүнүктүү кылуу үчүн сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүргөн тапшырмаларды колдонушат. Же бул сабактарды иштеп чыгууда ар кандай платформаларды, онлайн куралдарды колдонушат. Каждый человек, каждый ребенок даже... Биздин фонд окуучуларга, мугалимдерге тренингтерди өткөрүү менен билим берүү тармагында медиа маалыматтык сабаттуулукту алдыга жылдыруу боюнча иш алып барат. Билим берүү министрлиги жана Кыргыз билим берүү академиясы менен кызматташабыз. Эгер Борбор Азияны алып карай турган болсок, Кыргызстан биринчилерден болуп медиа маалыматтык сабаттуулук боюнча долбоорлорду ишке ашыра баштады. Ошондой эле биз билим берүүнү медиа маалыматтык сабаттуулуктун компоненттери менен бирге өнүктүрүү боюнча биргелешкен концепцияны иштеп чыктык. Бизде медиа сабак деген платформа бар. Анда каалаган мугалим каттоодон өтүп, эксперттин ролун аткарып, өзүнүн сабактарын жүктөп, биздин жыл сайын өтүүчү сынактарыбызга катыша алат. Знание медиаинформационной грамотности. Mediasabak.org сайтынан Борбор Азия аймагынын окуучулары жана мугалимдери критикалык ой жүгүртүү медиа маалыматтык сабаттуулук боюнча онлайн окуулардан өтө алышат. Жыйынтыгында сертификат алууга өздөрүнүн медиа продуктуларын жайгаштырууга мүмкүн. Мугалимдер өз ишинде бул порталды колдоно алышат. Ар бир сабактын видео сабак, көнүгүүлөр жана бул кызыктуу деген бөлүмдөн кошумча маалыматтар боюнча анимациялык видеосу болот. Мен ушул медиа сабаттуулук боюнча билим алуудан мурда мен ойлоп көрсөм таптакыр эле башка дүйнөдө экен элем да. Себеби маалыматтарды анализдөө, алардын тактыгына маани берүү, маалыматтардын фото, видео маалыматтардын тактыгын кайсыл жерден кантип аныктай билсек болот. Булар жөнүндө мен такыр эле ойлоопмун. Башкача айтканда баягы маалымат булагын анализдебей эле, аны кандай кабыл алсам, ошондой жан дүйнө менен сиңирип, аны башкаларга да бөлүшүп жүрүпмүн да. Ал эми бул окуудан өткөндөн кийин мен ар бир маалыматты бөлүшүүдө бул жоопкерчилик экенин сездим. Себеби адам бөлүшкөн туура эмес бир фейк маалыматтар менен башкалар дагы аны башкаларга бөлүшүп отуруп, улам бир туура эмес түшүнүккө коомчулук барып калышы мүмкүн экендигин түшүндүм. Мугалимдерге шык берүү максатында ММКны колдоо фонду жана Deutsche Welle академиясы Германияга жумушчу сапар уюштурган. 2019 жылы сынактын негизинде 10дон ашык мектеп мугалимдери тандалып алынган. Алар Германиядагы мектептерде, медиа уюмдарда болушуп, немис кесиптештеринин билим берүү тутумундагы медиа жана маалыматтык сабаттуулукту жайылтуудагы тажрыйбасы менен таанышышты. Ал жакта ошо биз тажрыйба алмашып келгенибизде биз менен айырмасы биз
эң жөнөкөй эле жана транспортто баратканыбызда бир дагы телефон кармап, оюн ойноп, же болбосо телефон кармап убактысын өткөргөн жаштарды көргөн жокпуз. Китеп окуган жаштарды көрүп аттык. Андан сырткары ошо университетке бардык. Университетке барганда ал жерде атайын ошо бурч бар экен. Ал жерде жанакы электр точкалары да коюп, албетте биз дагы буюрса Кыргызстан дагы ошондой деңгээлге жетип, медиа маалымат, медиа сабаттуу ушундай келечекти көргүм келет. Нуржамал Алибаеванын жетекчилигиндеги медиа бурчу өткөн жылы мыкты медиа бурчу номинациясында жеңүүчү деп табылып, планшет утуп алган. Өлкө боюнча мектептер арасындагы сынак ММКны колдоо борбору тарабынан жыл сайын өткөрүлүп турат. Бул топ бир жыл мурун биринчи орунду камсыздап, ноутбук утуп алышкан. Ушундай медиа бурчтарды түзүү маалыматтык сабаттуулукту жайылтууга, мектеп окуучулары арасында ой жүгүртүү жөндөмүн жана такталган гана маалыматты алуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө өбөлгө түшөт. Негизи медиа бурчтарды ачуунун максаты окуучулар менен ата энелердин ошол мектеп боюнча, медиа боюнча карым катнашын жакындатуу. Мисалы убактыларын экономдоо десек деле болот. Ошол эле учурда ошол ата энелердин, окуучулардын ушул медиа боюнча сабаттуулугун арттыруу, жогорулатуу десек да болот. Жыл сайын Ысык көлдө өткөрүлүүчү демократия жана медиа сабаттуулук лагерине республиканын бардык аймактарынан келген активист мектеп окуучулары бара алышат. Катышуучулар 10 күн аралыгында өз мектептериндеги көйгөйлөрдү чечүү боюнча демилгелерди иштеп чыгууга жана жүзөгө ашыруунун үстүндө иштеп, сынчыл ой жүгүртүү жөндөмдөрүн жакшыртышат. Пандемия учурунда дүйнө жүзүндөгү адамдар үйдө отурууга аргасыз болгон учурда медиа жана маалыматтык сабаттуулук көндүмдөрү өзгөчө актуалдуу болуп калды. Иштөө жана окуу процесстери онлайн жүрүп, мына ошондо коммуникация боюнча кыйынчылыктар келип чыкты. Көпчүлүк мугалимдер компьютер, ноутбук жана планшетти кантип колдонууну билишчү эмес. В период пандемии, когда Пандемия маалында бүтүрүүчүлөр биринчи жолу видео сабактарды иштеп чыгып, YouTube'га жүктөп, окуучулар үчүн онлайн сабактарды өтүп башташты. Бул жерде алар санарип жөндөмдөрү, сынчыл ой жүгүртүүнү жана медиа сабаттуулук боюнча жетиштүү билим алды деп белгилеп кетсек болот. Алар сапаттуу контент жаратуучулардын алдыңкылары болуп, маалыматты туура чогултууну өздөштүрүштү. на наших конкурсах, да, мы столкнулись с новыми вызовами. В особенности это касалось учителей и учеников. Биз жаңы чакырыктарга дуушар болдук. Бул айрыкча бардык окуу процесстери дистанттык тартипке өткөндө окуучулар жана мугалимдер абдан кыйналышты. Себеби бул ата энелер, окуучулар жана ошол эле мугалимдер үчүн жаңы нерсе болчу. Биз жеке дагы мониторинг жүргүзүүнүн натыйжасында дагы бул өтө чоң актуалдуу проблема экенин түшүнүп, мугалимдерге жардам берүү керектигин түшүндүк. Жыйынтыгында биз мен үйдөн чыкпай окуйм деген вебинарларды чыгара баштадык. Анда түз эфирге ар кандай эксперттерди чакырып, алар онлайн сабактарды кантип өтүш керектиги, техникалык жактан түшүндүрмөлөр да боюнча сабактарды өтүп жатышты. Вебинарлардын биринчи сериясынан кийин көптөгөн ыраазычылык каттарды алдык жана муну дагы улантуу керек экенине ынандык. Вебинарлардын экинчи этабында атайын 10 предмет боюнча онлайн сабактарды уюштурдук. Тактап айтканда биз кайсы бир сабактын мугалимин чакырып, алар биология, математика сабактары боюнча онлайн сабактарды өтүү, кандай куралдарды колдонуу, кандай маалыматтарды пайдалануу керектигин айтып берип жатышты. Предметтик мугалимдер сабак супсак болбош үчүн сабакка окуучуларды кызыктыруучу квиздерди кошуп өтүп жатышты. Мындан тышкары онлайн сабакта мугалимдер менен окуучулардын ортосунда байланыш түзүү үчүн суроо берүү, жооп алуу, тапшырмаларды берүү сыяктуу ыкмалар колдонулуп жатты. Где учителя и ученики могут обмениваться какими-то заданиями, проверять домашние задания. Медиа жана маалыматтык сабаттуулукту оюн аркылуу окутуу методу күч алууда. Оюнда материал жакшы сиңип, ага катышкандарда мотивация пайда болот. Окуучулардагы мындан пайда болгон шыктануу өз кезегинде татаал материалды да өздөштүрүүгө жана узак мөөнөттүү окууга болгон кызыгууну сактоого мүмкүндүк берет. Геймификацияны көбүнчө билим берүүчү интернет платформалар тарабынан ишке ашырылат. Мисалы 2020 жылы Kilover оюн платформасы ишке киргизилген. Бул платформада каалаган адам ар кандай оюндарды ойноп, окуп, упай топтоп жана аларды сыйлыктарга алмаштыра алат. Когда мы говорим о геймификации, мы говорим о каком-то контенте. Геймификация жөнүндө сөз кылганда биз билим берүү максаттарды жана пландарды камтыган кандайдыр бир мазмунду айтабыз.
ал оюн дизайнга ылайыкташкан. Башкача айтканда, биз кандайдыр бир окуу материалын, китеп, электрондук курс окуп жаткан болсоңуз, сиз ага ишенесиз. Анткени ал жерде авторлор бар, булактары көрсөтүлгөн, издөөлөргө шилтемелер бар. Оюндарды иштеп чыгууда биз ушундай булактарды, колдонмолорду эске алабыз. Мазмунун түзүүдө биздин булактар иш жүзүндө колдонулуп жаткан окуу куралдарына таянышат. Бир гана айырмачылыгы, биз ал өз алдынча окуй алган нерселердин баардыгын кескинге аракет кылабыз. Биздин милдет ушуну ыкманы колдонуу аркылуу аны процесске тартуу. Ал оюнда эмне болуп жатканын жакшы түшүнүп, өз максаттарын так түшүнүп, муну менен анын материалга аралашуусу жогорулайт. Бул аянтчанын алкагына биз өлкөдө болуп жаткан айрым орчундуу учурларга негизделген контентти түзөбүз жана аны өнүктүрөбүз. Платформа 12 жаштан жогору балдар үчүн жеткиликтүү. Айрым учурларда аларга ылайыкташууга аракет кылып жатабыз. Мисалы, биз келгендердин укмуштуу окуялар дүйнөсүн түзүп жатабыз. Анда оюнчу планетадан планетага өтүп, андагы көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Бул көйгөйлөр биз күн сайын кездешкен маселелерге окшош. Мисалы, басмырлоо, теңсиздик же жек көрүүсүздөрү. Биз проекттерибизде медиа сабактуулуктун бардык компоненттерин ишке ашырууга аракет кылабыз. Мындай долбоорлордун бири Clever платформасы. Clever бул билим берүүчү, көңүл ачуучу платформа. Мында сиз платформадан чыкпай туруп, теманы изилдеп, билимиңизди жогорулатуу аркылуу балл иштете аласыз. Ошондой эле ушул платформанын алкагына призерди ала аласыз. Бул платформанын алкагына биз ММКнын колдоо фондунун өлкөгө болуп жаткан актуалдуу кейстердин базасын контент иштеп чыгабыз. Биздин платформа 12 жаштан баштап жеткиликтүү. Албетте, айрым кейстерде алардын жашына ылайыкташтырууга аракет кылабыз. Мисалы, башка планетадагылардын дүйнөсүн куруп, ал жака оюнчуларды жиберишип, оюнчулар планетадан планетага саякаттап, алардын көйгөйлөрүн чечүүгө жардам беришет. Ал проблемалар болсо биздин коомдо болуп жаткан теңсиздик, басмырлоо сыяктуу көйгөйлөрдөн алынган. Ситуации в стране. Геймификация бул билим берүү тармагындагы эң тез өнүгүп жаткан тенденциялардын бири. The Worldwide 2020-2025 Game Based Learning Market'тин изилдөөсүнө ылайык. Бул тенденция $2,4 миллиард бааланган жана 2024 чейин $28,8 миллиард чейин өсөт. Мындай окуу процесси кийинкиге калтыруу адатынан арылтып, өз учурунда окууга жардам берет. Ошондой эле геймификация окуу процессин башкарууну окугандардын тандоосуна калтырат. Стандарттуу эмес чыгармачыл ой жүгүртүүгө шыктандырат. Оюндун мазмунун түзүүдө чыныгы жашоодо болуп өткөн нерселердин баардыгы эске алынат. Ал байкоо жүргүзүү аркылуу ачыкталат. Мониторинг помогает нам выявлять основные тренды. Мониторинг негизги трендтерди аныктоого жардам берет. Алар бир эле билим берүү оюндарынын сценарийинде эмес, колдонмолордо жана анимациялык видеолорго дагы киргизилген. Өткөн жылы медиа маалыматтык сабаттуулук боюнча анимациялык видео роликтер чыккан. Андагы башкы каармандар Алина менен Мак санарип дүйнөдө кантип жашаш керектигин айтып беришкен. Сценарий кибербуллингке жана факт-чекингке негизделген. Алар акыркы күндөрү актуалдуу болуп калды, айрыкча факт-чекинг. Анткени фейк маалыматтар көбөйүп, адамдарга маалыматтын калпчынын аныктоо татаал болуп калды. Мындай форматтагы билим берүүчү видео тасмалар мектеп окуучуларына санариптештирүү, санариптик мыйзам, санариптик жаран сыяктуу темаларды түшүнүүгө жардам берет. Бул эмне экендигин, аны менен кандайча иштешүүнү жана санариптик мейкиндикте өзүңүздү кантип коргоо керектигин түшүнүшөт. Защитить себя в цифровом пространстве. Медиа сабаттуу болуп, маалыматты туура талдап, сынчыл ой жүгүртүүнү колдоно билиңиз. Бул Capital командасынын жана ММКны колдоо фондунун медиа сабак долбоору болду.